Өзгөн районунун тургуну Данагүл Анарбаева 6 жылдан бери боор оорусу менен алышып келет. Абалы күндөн күнгө оорлошуп жаткандыктан тез арада боорун алмаштыруусу кажет. Дарыгерлер ага боор циррозу деген диагноз коюшкан. 40 жаштагы мекендешибиз дарылануу үчүн Өзгөндөн Бишкекке келген. Учурда шаардын четинде убактылуу батирде сиңдиси менен турат. Мына мен сизге дагы убада берем, дагы кел, дагы жардам берем, Операция үчүн керек болгон 35 000 доллар акча каражаты чогулса, бейтап Индияга сапар алмак. Бирок учурда 3 000 долларга жакын гана каражат топтолгон. Ал эми донор болууга бейтаптын бир тууган сиңдиси макулдугун берген. Анарбаеванын жакындары кайрымдуу инсандардан жардам күтөт. Мүмкүн болсо колунда болгондордон, ушу алыста жүргөн, Россиялап, кыйналып пешене тери менен тапса дагы, кичине болсо дагы ошолордон үмүт менен жардам сурап, ушинтип ошол жака барып келип эсен аман кайраак өзүмдүн элиме, өзүмдүн үйүмө кайтсам деген үмүттөм. Кайрымдуулук ишин коомдук ишмер Камчыбек Ташиев колго алып, Ак ниет аманат коомдук фонду менен биргеликте Данагүл Анарбаевага каржылык жардам көрсөтүп, бейтаптан кабар алып кайтты. Данагүл эженин акыбалы оор. Чын айтканда биздин коомубузда бүгүнкү күндө ушундай ооруган, кыйналган адамдар көбөйүп кетти. Ошого мен коомчулукка кайрылып айтып кетким келет. Колубуздан келген бар жардамыбызды берсек. Эми бирибизден көбүрөөк келет жардам, бирибизден азыраак келет. Ошол анча-мынча тамакты ичпей коюп, анча-мынча кийимди кийбей коюп, анча-мынча бир ушул жашоонун жыргалчылыгынан кол тартып туруп, ушундай ооругандарга жардам берсек деп кайрылып кетер элем да. Сиз дагы Данагүл Анарбаевага жардам берүүнү кааласаңыз, экрандагы эсептерге акча которсоңуз болот. Көп түкүрсө көл болот демекчи, мекендешибиздин өмүрү үчүн колдон келген жардамды аябайлы.